Akın жазуучу, Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзунун мүчөсү, белгилүү куудул сатирик Рахман Разыков агайыбызды акыркы сапарга усатуу зыйнатынын астында турабыз. Урматтуу элим, туура көрүп уруксат этсеңиздер, кичине жакындары, санаалаштары, сапарлаштары, достору, агайыны, уул кыздарынан эл астындагы кичинекей кайрылуу сөзү бар экен. Ушул сөздү уруксат этсеңиздер. Анда эмес алгачкы сөздү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Модумаров Адахан Дүйсөнбаевичке эскерүү сөзү берилет. Урматтуу жамаат, айтылгандай эле ушул акыркы сапарга Рахман экени акыркы сапарга деп айтканга келбейт. Эч бир инсанды акыркы сапар деп айткым келбейт, бирок баарыбыздын барар жерибиз ошол. Аллахтан буйрук келген күнү, ичер суубуз, көрөр күнүбүз, рызкыбыз түгөнгөн күнү баарыбыз кетебиз. Андан эч ким кутулуп кала албайт. Жашоо ар кандай болот экен, бирөө көргөн күнүнө ыраазы болуп, таш түшкөн жеринде оор дегендей болуп, маңдайына жазганына унчукпай жүрө берип жашап өтүп кетет экен. Аккан суудай болуп, кандай ыңгай келсе, кандай арыктан агат, ага карабай кете берет экен. Бирөөлөр болот экен ушул өзүнүн көз карашын, өзүнүн пикирин, өзүнүн дүйнө таануу сезимдерин ачык айтып, бирөөгө жагабы, жакпайбы, туура келеби, келбейби, мен инсанмын, мен адаммын, менин пикирим ушундай деп бул дүйнөдө күрөш менен өтүп кетет экен. Мен кече ушул замат кабар укканда бул не деген заманга туура келип калдык. Мыктынын мыктылары, жакшынын жакшылары могу дүйнөдөн чарчап кеткендей кетип атат. Эрилип кетип атат. Көбүбүз байкабай атабыз, бирок улуттун уюткулары четинен кетип атат. Орду толгус деген сөздү көп колдонобуз, бирок маанисине көп көңүл бурбайбыз. Шындыгында кыргыз сатирасынын, кыргыз маданиятынын бир бурчу оюлуп, орду толгус деп айтсак болот. Себеп сатира жаатындагы соңку 30 жылдан берки сатира жаатында калемин колдон түшүрбөй шебеге сыяктуу сайып, коомдогу терс көрүнүштөрдү айтып келген, жазып келген. Ошол биздин Рахман агабыз. Көптөгөн белгилүү куудулдардын сахнада аткарып аткан чыгармаларынын дээрлик 90% Рахман агайдын калемине таандык. Аттың мындай курч, мындай таамай айтылган сөздөр дагы качан, кай заман келет, ким чыгат, кантип жазат, аны жараткан өзү билет. Мен бир айттым эле, көпмө көп токтогул жок, сынчы көп толубай жок, ырчы көп ырыскай жок. Азыр эми бул сатира жаатындагы өтө чоң жоготуу бул Рахман агайдын жоготуусу. Көбөдөн кыйкырыгы дейт. Ошол кыйкырыкты ким укту? Мына азыр эле бирларынан өзүңүздөр угуп атасыздар. Жебиним жетпей калабы деп какшап атат. Ошол көбөдөн кыйкырыгы. 30-жылдарда кыргыздын мыктылары, келечегине ушул жүрөгү ооруган азаматтар айтып кеткен экен. Душман деп мени аткандар калаар, дуалга кадап аткандар калаар, оюлган көрдүм түбүндө бир күн, элиме жетпей ойлорум калаар деп. Дээрлик 100 жыл убакыт өтүп атат. Рахман эке да ошону кайталап атат. Көбөдөн кыйкырыгы деп атат. Кыйкырыгым элиме жетпей атат деп атат. Эл түшүнбөй атат дейт. Эл маани бербей калды дейт.
Ben çarçadı деп айтқанымдың себебі неден çarçaydı adam? Adam kaydıgerlikten çarçaydı. Adam türköylüktен çarçaydı. Adam karangılıktan, adam jasakerlengendikten, adam ушул бийлик менен байлыкка умтулгандан, жалган мамиледен, жалган жашоодон çarçaydı, жадайт. Эмнеге жадайт деп атам? Эмнеге çarçayт деп атам? Шығарған шығармаларын bir жерден койдурбай атса, театрлардын эшиктерин жаап атса, жазган шығармалар үчүн кайра чакырып, суракка чакырып атса, айланайын бул дүйнөдө болбосо кайсы дүйнөгө батуу керек? Эмне деп айтуу керек? Качан телефон чалып сурап калсам, мен УКМКде отурам, мен жерде отурам, мен аерде отурам, эмне болду? Мени чакырыптыр. Эмнеге чакырыптыр? Эмнеге мындай бир жазасың деп чакырыптыр? Аттың дүние, қайран дүние, атаңдың көрі дүние, атаңдың көрі дүние. Ана ошондой жүрөк желінет, жүрөк оорuyт. Адам бұл жақта жүргөнү жүрөгү капасты болуп калып атат. Капаска камап коюп атабыз. Талпынып учам деген канатты кыркып атабыз. Кыбырчылап чабам деген аттын туягын сындырып атабыз. Не деген заман, кайдыгерлик. Мына ошол көөдөн кыйкырыгы, Рахман экенин көөдөнүн кыйкырыгы. Ол айтат, өпкөсү ушундай болуп, дем ала албай тумчугуп калды. Жок, аны коом тумчуктурду. Аны биз тумчуктурдук. Аллах акыретін берсин. Азыр эле түз эфир кылып аткан экен, Бакыт мырза ошо сүйлөп аткан сөзүмдө мен токтоно албай айттым эле. Мындан кийин мен күндө бир 2-3 жолу сүйлөшүп турчубуз, тамашалашып турчубуз. Ondan keyin adamgerçilik жөнүндө сүйлөшөөр, бүгүнкү жагдай жөнүндө, улуу кандайдыр бир касиеттер жөнүндө сүйлөшөөр, кишим калбаган сыяктуу. Мен атам раматылык айтты эле. Атам раматылык өткөндөн кийин бир Жалал деген мырза максым айтты эле. Атаң өткөндөн бери көчөгө чыга элекмин балам. Эмнеге? Көчөдө киши жок да сүйлөшөөр, адам калбады деп. Assalamu alaikum. Ушундай коомго келдик. Аттың дүние. Рахман экенин мүмкүн жетпей аткан көөдөн кыйкырыгы эли жетер. Мүмкүн эли жетер, бирок жетишине дагы күмөнүбүз бар. Аллахым ушундай бир бөөдө келген кырсыктардан, асман жерден келүүчү балейлерден, куру доомат жалган жалайлардан сактасын. Эң адамды адам кылбай эзип салган нерсе бул куру доомат менен жалган жала. Баарына туруштук берсең болот. Бирок куру доомат менен жалган жалаага туруштук бериш өтө оор, өтө кыйын. Ошон үчүн муну Рахман аганын жакындары, туугандары, туруктары. Рахман аганын өмүрү эми башталат. Бул өмүр түбөлүктүү өмүр. Рахман аганын кадырын бүгүндөн баштап эмес, кечеден баштап угуп атасыздар. Кече бардык жерге тыйым салып аткан азаматтар сүйлөп атат. Кылымда бир келчү таланттар, кылымда бир келчү таланттар. Неге тебеледиң салагам айданай? Пенденин ыраазычылыгын алыш мүмкүн эмес. Аллахтын гана ыраазычылыгы менен жашашыбыз керек. Жаратканга гана жагыналып, жаратканга гана сыйыналып, жараткандан калбайлы, пендеси эч качан ыраазы болбойт. Бұл жерде тұрған жақыннан алыстан келген бауырдоштор, баарыңыздарға терең ыраазычылык айтат. Рахман ага жөнүндө кандайдыр бир ой пикирлер болгонболсо айтылар сөздөр алдыда. Ол кишинин чыгармаларын эми тереңдеп баштап билебиз. Эми көңүл бурабыз. Эми айтып баштайбыз ушундай деген азамат инсаныбыз өткөн экен деп. Ахиретин абат кылсын, жаткан жерин жайлуу кылсын. Кыямат кайымга чейинки барзак жашоосун дейиштин бир бакчаларынан кылган болсун жараткан. Билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, кыямат күнү суракта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафааттарына насип кылган инсандардан болушун Аллах насип эткен болсун. Урматтуу мен агайымдын Üstadın cenazesine girdiğin zaman ben aytып turgan sözlerdi aytты. Aytacak жерiniz aytып olsun. Hep жүрегім
Ödeyeceksin. Urmatlı Kalaykan gelgen isterge üzümdü var. Kalayın kutuna razı edeceğim. Çarşılarımın olmasına. Urmatlı cemaat, men atadan ette kalgam. Bирок колумдон Рахман агайдай атанын ордун билдирбечү аталарды таптым. Бирок бул кишини да бүгүн жараткан Аллах алып кеткен үчүн. Түн арага да ушундай уул аталып калды эле. Мага өкүнүчтүүсү бир нерсе. Кечээ ушул жерде артыгайым болсун Рахман агабыз ары кетипти дегенде бир нече телевидение, бир нече журналисттер, бир нече кишилер келип интервью алайын кандай киши болду экен, кандай интервью болчу деп суроо салып кетти. Тирүүсүндө сурабайт деле кыргыз. Айтат эле го өзү өзүнөн башка кимдигин өзүнөн башка эч ким айта алмак эмес. Акыйкатты айтып жүрүп чубагым кетти кыргыз. Акыйкатты айтып жүрүп элмирин кетти кыргыз. Акыйкатты айтып жүрүп Рахманым кетти го кыргыз. Эми мен бир нерсе сурагам сиздерден. Акыйкат айткандар өлдү. Бирок акыйкатын кошо көмбөңүздөр. Акыйкатын элге сиңириңиздер. Элге ушуну жайылтыңыздар. Акыйкатты карманып туруп калганыбыздагы атабыздын агабыздын артынан аркы дүйнөгө чогулганда, аркы дүйнөгө акыйкат айткандар, акыйкатты кармангандар, акыйкат жолдо жүргөндөр гана бейиштикке Аллах кепилдик берген. Мен сиздерден суранам дагы бир жолу. Ушундай улуу инсандардын көзү тирүүсүндө келип сурап кал ким экендигин. Эмне деп айтаарын ошондо сурап кал. Geç болгондон кийин келип алып, не деген киши болду экен деп шылдыңдаганыңды кой кыргыз. Бул салттуу салт эмеспи, кандай түшүнүп билбейм. Бирок ушуну суранам, токтоп тургуз. Жараткан Аллах атабыздын агабыздын артын кайырлуу кылсын, жакшылык иштерин артынан сөөп болуп жетип турусун. Тээ кыяматка чейин жараткан Аллах өзү насип эткен болсун. Азыр туугандарынан ыраазычылык сөз уулу Каныбек агайга сөз берели, андан соң Молдокеге сөз беребиз. Жинтиктайбыз. Otam canıdan ne biliriz ya razı olmuştu. Otam. Peki bu. Otam bir nezir aitti ama hocanızdır. Vallahi kaldım da. Şu başı. Bu için ben çıkanla maçlarda cuğum. Tam tasarımda da koy çocuğum çıkan dedi. Ben hocanız iş kaçıramayın kaldım. Azırkı söz kuş kazıyatından İsa'da zikirde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم hurmatlı kalayık halk. Bugün siz menen bizdin başımızga düşkön oğur kayıplı gün Allah Teala tarafından kelgen dep bilsek bardığımızda uşul oğur kayıplı gün jеңил bolat. En birinci Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkanması Hazreti Müftidin ordun milletin atkarışı Jorovay Hacı Şergaziyev Tamılağımыздın köngülün. Oş şehirde Kazıyatının kazısı Ubaydullah Hacı Sarıbayev Damlağımыздın tereң kaygırıp aytkan sözün uşul Rahman ağabыздın tuğanlarına, birge жүрген dostlarına, ayrıca uşul Kalep düğüne köngül aytıp ketemiz, tereң kaygırığı menen kabul alıp koyuşunuzlardı suranabız. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde aytar. Bul ölümden ülgü aldılar, ibrat aldılar.
Рахман ағабыз қандай инсан елі. Ушудан ким қандай үлгі алып қалды? Маселе о жерде, урматтуу туугандар. Biz бұл дүниеде жашайт экенбиз, күнүбүз суубуз бүткөндөн кийин өлүп кете берет экенбиз. Бирок кайсыл адамдан кандай ибрат алып, жашоонун жакшы жагын кимден үйрөнүп атабыз? Маселе ошол жерде экен. Бул агайдын ушунчалык мен жакшы билем, чындыкты чыркыратып, эч нерседен тайманбай сатира жыгатында ошол кимдин кандай айыбы бар экенин ошону түшүндүргөнгө аракет кылган агай. Бирок ошону биз ошондой иш алып барып атат деп, ушул агайдан кичине бир үлгү алып алалыкпы, алалбадыкпы? Бул кишинин духу өзүнүн саулатына жараша эле. Эч кимден кайтпайт эле, тайманбайт эле. Өзүнүн алдындагы максатына жетмей сайын түнү дагы уктабай тургандай көрүнөт эле. Бирок ошону ким алып калды? Аркасында калган сиз менен биз ошого кичине бир үлгү алып калдыкпы, алып кала албадыкпы? Маселе ушул жерде турат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүмдөн ибрат алгыла. Эртең сиз дагы биз дагы ушундай топуракка аралашып Алланын алдына барабыз. Udkuru mahasine mavtakum. Aytkıla sizler bayıktın жақшылықтарын aytkıla dedi. Mına janatan beri kanday insan ekendigi kança saattan beri aytılып атат, бирок түгөнбөй атат. Mına kanday